Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарда жаңылыктар маалымат программасы анын Тагайбек Акматов алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27 августта Кумтөр Gold Company ишканасында алтынды жер астынан казып алуу долбоорун баштап берди. Майлуу Суу шаарында жана ага чектеш аймактарда инфраструктураны жакшыртуу багытында ири иштер жүргүзүлүүдө. Жолдорубуз совсем бүтүп калган болчу. Азыр болсо зор болду. Рахмат, өкмөткө рахмат. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата Жалал Абад облусунда кызуу даярдык жүрүүдө. Көрсөтүп ачып бергенге аракет кылабыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27 августта Кумтөр Gold Company ишканасында алтынды жер астынан казып алуу долбоорун баштап берди. Мамлекет башчысы Кумтөр мамлекетке кайтарылган күнү дароо жер астынан алтын казуу долбоорун баштагыла деген тапшырманы койгонун белгиледи. Ошентип ата мекендик адистерибиздин күчү жана өзүбүздүн аракетибиз менен Кумтөрдө жер астынан алгачкы рудалар казыла баштады. Бүгүнкү күндө жер астын көздөй 1600 метрдей жер көзөлүп, туннель жасалып, Кумтөр курамы тоннасына 5 граммдан жогору болгон баалуу рудаларды алганы турат. Жер астынан алтын казуу долбоорунун иштөө мөөнөтү 17 жылга ылайыкталып, 147 тонна алтындын геологиялык запасы мамлекеттин балансына коюлду. Баарынан дагы жер астынан алтын казуу долбоору бош тоо тектердин тенемсиз казылышына бөгөт коет. Ачык карьердик ыкма менен казып алууда 1 тонна баалуу руданы алыш үчүн 60 тоннага чейин бош тоо текти казууга туура келет. Бул дүйнөлүк ченем менен алганда абдан көп, деп ырастады президент Садыр Жапаров. Ал эми Барскон Бедел жолу 2029 жылы күзүндө пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров аталган жолдун курулушуна старт берүү салтанатында билдирди. Өлкө башчысынын айтымында Барскон Бедел жолу өлкөнүн өз каражатына курулууда. Биз бул ирет эч кандай карыз албай, өз каражатыбыздын эсебинен куруп жатабыз. Бул мамлекетибиздин күчүнө, экономикасына жана мүмкүнчүлүгүнө таянуу менен ири долбоорлорду ишке ашыруудагы чечкиндүүлүгүнүн айкын далили. Бул кадам өлкөбүздүн күчтөнүп жатканын жана өз тагдырын өзү чечүүгө жөндөмдүү экенин көрсөтөт. Долбоорду ишке ашыруу учурунда ар кандай сунуштар түшүп, ар кандай механизмдер сунушталган. Натыйжада биз Кытайдын China Road компаниясы менен кызматташууга токтолдук. Аталган компания жолду 2029 жылдын күз айларына чейин толук бүтүрүп берет, деди өлкө башчы. Жолдун курулушу менен Кытайдын Ак Суу шаарынан Кыргызстанга болгон багыт 500 чакырымга кыскарып, жүк ташуучулар үчүн кеминде 12 саат убакыт үнөмдөлөт. Эки тараптуу каттамды эске алганда аралык 1000 чакырымдан ашык кыскарып, убакыт 24 саатка чейин үнөмдөлөт, деди президент Садыр Жапаров. Кыргыз алтын ачык акционердик коому менен Тажикстандын токен компаниялары кызматташтык боюнча меморандумдарга кол коюшту. Кыргызстанга Тажикстандын премьер-министринин биринчи орун басары Холикзоданын жетекчилиги алдында ири бизнес делегация келди. Иш сапардын негизги максаты эки тараптуу соода-экономикалык байланыштарды чыңдоо, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр менен таанышуу жана өнөр жай чөйрөсүндө кызматташуу боюнча макулдашууларга жетишүү болду. Белгиленгендей, тажик делегациясы бир катар алдыңкы кыргыз ишканаларында, анын ичинде Кумтөр Gold Company ишканасынын дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводунда жана Кыргыз алтын ачык акционердик коомунда болду. Иш чаранын жүрүшүндө Кыргыз алтын ачык акционердик коому Тажикстандын токен тармагындагы алдыңкы ишканалар Talco Gold Jack, Тажик Кытай токен өнөр жай компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому жана Pakрут жоопкерчилиги чектелген коому менен кызматташуу боюнча бир катар меморандумдарга кол койду. Бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин аппаратынын жетекчилери, бөлүмдөрдүн, ошондой эле фракциялардын катчылыктарынын башчылары жана алардын орун басарлары менен жыйын өткөрдү. Алгач төрага Нурланбек Тургунбек уулу кезектеги сессия тууралуу сөз кылып, ага карата көрүлүп жаткан даярдыктар боюнча маалымат алды. Быйыл парламенттин имаратында көптөгөн оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, чоң жыйындар залы толугу менен жаңыланды. Ошондой эле Корея мамлекети менен жетишилген келишимге ылайык жыйындардын жүрүшү санариптештирилип, заманбап техникалар менен жабдылды. Бул Жогорку кеңештин ишин жаңы багытта, жаңы форматта иштөөсүнө өбөлгө түзүшү керек. Андыктан аппарат кызматкерлери аталган маселеге астейдил көңүл бурушу кажет, деди ал. Андан тышкары ал тармактык комитеттердин ишин күчтөндүрүү талабын койду. Өлкө келечеги саналган жаш муундарга жигердүү көңүл бурулууда. Алсак мектептер заманбап шартта салынып, пайдаланууга берилип келүүдө. Созак районунун Кыз-Көл айыл аймагында дагы бир мектептин курулушу аягына чыгайын деп калды. Учурдагы иш ыргак менен биздин чыгармачылык топта таанышып кайткан. Созак районунун Кыз-Көл айыл аймагындагы Кашкатерек айылында номер 37 Абдулайжан Мамбетайипов атындагы мектептин курулушу жаңы имараты
Учурда кызуу жүрүүдө. Бул жерде жалпы 20 жумушчу иш алып барып, азыркы тапта 80%-га жумуш аяктап калган, пайдаланууга 2025 жылдын ноябрь айында берилүү күтүлүүдө. Мектеп Кыз-Көл айыл аймагындагы Кашкатерек айылында жайгашып 225 орунга ылайыкталып салынууда. 2 кабаттан турган билим уясы заманбап болуп салынууда. Алсак жыйын өтүүчү зал, спорттук зал, ашкана жана имараттын сыртына футболдук аянтчада салынууда. Башкысы курулуштун сапатына кылдат көңүл бурулуп жатканын айтышат. Сапатына сөзсүз көңүл бурулат. Бул заманбап стилинде курулуп атканда баардык шарт түзүлүп атат. Ички ажатканалары менен, санузелдери менен, сырткы аянта футбол аянтчасы, волейбол, баскетбол аянтчасы менен, ошондой эле ичинде дагы өзүнүн спорт залы бар. Актовый зал, ашканалары менен бар жогу заманбап стилинде болуп атат бар жогучу. Сапатына сөзсүз түрдө көңүл өзгөчө бурулуп атат негизи. Бул жерде өзүндө текшерип келген гаскадан бар, технозордон бар. Каждый этабында ошолор текшерип, прием кылып алышат. Номер 37 Абдилажан Маметайипов атындагы орто мектептин имараты 1975 жылы мектеп болуп пайдаланууга берилген. Эски имарат 150 орун болсо, 2 нөмөт менен 357 окуучу билим алып келишкен. Эми бул көйгөй чечилип, шарттуу жаңы мектепте билим алышаарына аз убакыт калды деп кубанып турушат жергиликтүүлөр. Өзүбүзчө сүйүнүп атабыз. Эми биздин балдарыбыз алыс Эми хеле алыс азыр биздин балдарыбыз жаш. Неберелерибиз жаш, ошол жака барып окучу эле азыр эмнеге мектеп бүтүп калат дегенден бери күндө мектеп чыгып карашып сүйүнүп атышат эми. Эми Кудай кааласа бүтүп калса деген үмүт баардыгыбыздыкычы. Жакшы аракет, жакшы иштер болуп атат, күндө карап турабыз. Өзүбүз ушу жерде башталгандан бери, мектеп башталгандан бери кол кабыш кылып атабыз, өзүм да иштешип, мында кылышып, жардам берип ошо жерде эмнесине чай оокатына каралашып атабыз. Ошондой иштерди кылып атабыз, эми ошо жерде жакшы, элдин маанайы жакшы өтө. Кыз-Көл айыл аймагында 14 мектеп, 3 бала бакча бар. Мында мектеп имараттары толук кандуу, жарактуу деп айтууга болбойт. Жылуулап билим уялары жаңыланып келүүдө. Авариялык абалда деп 3 мектебиз бар. 26 жылдын бюджетине эмеге титулга киргизип пландалууда мамлекет тарабынан. Ошо киргизип калса, биздин бардык мектептерибиз буйруса жакшы болуп калат. Андан сырткары Катыран айылында дагы бир мектебиз бар. Ал дагы ошо эски мектеп, бетон менен эле тургузулган. Бирок ал дагы ошол немеге куруу немесине пландалып атат. Бирок азыр титулга кире элек. Кирип калса, бардык мектептерибиз жакшы болуп калат буюрса. Сузак районунда учурда 14 мектептин курулушу жүрүүдө. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата дагы бир катар мектептер пайдаланууга берилмекчи. Жалал Абад облусунда ушул тапта 55 мектеп курулуп жатат. Сметалык баасы 136 миллион болгон, тендердик баасы 126 миллион болгон. ЖЧК Адис строй деген толгон, азыр бүгүнкү күндө ушулар куруп атат. Жалал Абад областы боюнча жалпы 55 мектеп курулуп атат быйылкы жылда. Анын ичинен ошо 55 мектептин ичинде ушу Мамбетаев мектеби да кирет. Жылдын аягына чейин дагы тапшырабыз. 31-не дагы 37 объект тапшырабыз деп турабыз. Калгандары жыл этегине тапшырабыз. Жылуулай балабакча мектептерге олуттуу көңүл бурулуп келүүдө. Салынып жаткан мектеп балабакчаларда заманбап болуп, бардык шарттар каралып, дизайнери да жаңы ыкма менен курулууда. Барчына Жанызакова, Бектур Иманалиев, Сузак району. Майлы суу шаарында жана ага чектеш аймактарда инфраструктураны жакшыртуу багытында ири иштер жүргүзүлүүдө. Президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн 100 миллион сом акча каражаты учурда маанилүү жол куруу иштерине багытталды. Жергиликтүү калк көптөн бери күткөн бул жумуштар тургундардын жашоосуна оң таасир берет деген ишеним чоң. Майлы суудагы жаңы оңдолуп жаткан жолдор боюнча кесиптешим сөз улайт.
Бул жылы президенттин турукташтыруу фондуна Майлуу Суу шаарына 100 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Анын максаттуу пайдалануу иштери башталды. Катарында Көгөй айылынан Майлуу Суу шаары менен байланыштырган жолдун 1 чакырымдан ашык бөлүгүнө асфальт төшөлүп өттү. Аны менен катар Сары Бей жана Майлуу Суу шаарына туташтырган дагы бир ири жол куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Асфальтталып жаткан жолдун жалпы узундугу 5 чакырымдан ашат. Ал учурда транспорт министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Быйылкы жылы президентибиздин турукташтыруу фондунан 100 миллион сом акча каражат бөлүнгөн. Анын ичинен 40 миллиону бул асфальт төшөө иштери, 18 миллиону бул баягы таман таш, брусчатка, тротуарлар жасоо иштерине каражат бөлүнгөн. Биз турган жерден баштап транспорт министрлигине караштуу жерде 5 километр 400 чакырым метр асфальт төшөө иштери уланып жатат. Негизинен бул ошол Көгөй, Сары Бей, анан жогорку жана Ылдыйкы Кайрагач айылдарын Майлуу Суу шаары менен туташтырат. Техникалар күнү түнү тынымсыз иштеп, сапаттуу жана узак мөөнөттүү жолду камсыздоо максатында аракеттерди көрүшүүдө. Маалыматтарга караганда, бул жол Совет доорунда курулган бойдон бүгүнкү күнгө чейин бир да жолу капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эмес. Мындан улам жергиликтүү элдин кубанычында чек жок. Алар бул жол балдарды мектепке баруусунан баштап ооруканага жетүү, айыл чарба продукциясын шаардын базарынан жеткирүү мүмкүнчүлүктөрү кыйла жеңилдешин белгилешүүдө. Жолдорубуз совсем бүтүп калган болчу. Азыр болсо зор болду. Рахмат, өкмөткө рахмат, элге рахмат, ушунчалык жолду неме кылып берген. Тимеле биз болуп кеттибиз. Шаарга чейин маршрутка менен барсак жарым саатта жетет элек. Кече эми кыйла кыскартылып атпайбы, бияк жолдор таза болуп. Рахмат, элге рахмат, кызматыңарга рахмат. Только ыраазычылык билдиребиз. Жол маселеси эң негизги маселе болчу да. Шаарга барып келиш, шаардан бул жака келиш өтө кыйын болчу. Мына бүгүнкү күндө жумуш болуп атканы көрүнүп атат. Жол деген негизги байланыш, негизги артерия да. Эми мына ушул жерде жашоо дагы жакшырат. Мектеп ремонт болуп атат. Иш пландарын өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруу башкы максат. Ал эми жергиликтүү тургундардын колдоосу жана ыраазычылыгы жасалып жаткан иштин туура багытта экенин айгинелейт. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Майлуу Суу шаары. Гидрогеология жана мелиорация мамлекеттик мекемеси тарабынан облуста сазга айланган жерлер калыбына келтирилүүдө. Долбоор аркылуу учурда Сузак районунун Карадарыя айыл аймагында дренаждык каналдар казылып жатат. Сөз учугун кесиптешим улантат. Сузак районунун Карадарыя айыл аймагында Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу гидрогеология жана мелиорация мамлекеттик мекемеси тарабынан дренаждык каналдар казылууда. Жалпы узундугу 19 чакырымдан ашуун канал тазаланат. Бүгүнкү күнгө чейин азыр бизде общий 13 километр жер уже чабылып калды уже. Калганыбыз чабып аткан убагыбыз болуп атат. Анан биздин эми бизге мамлекеттин көп жардамы тийет, айыл өкмөттүн кошумчасы менен мамлекет түзүм бюджеттен акча бөлүнүп, ушинтип чабылып келатат. Биз ыраазычылык билдире турган ушу гидро мелиорация ишканаларыбызга ыраазычылык билдиребиз, өзүбүздүн өкмөтүбүзгө. Ушинтип мына элдерибиздин сыркынды сууларын жоготконуна байланыштуу кыйла элдерибиздин огороддоруна жана өздөрүнүн ден соолугуна пайда болот да. Дренаждык каналдарды механикалык тазалоо саз болуп сызга айланган жерлердин калыбына келүүсүнө өбөлгө түзөт. Муну менен аймактагы 200 гектарга жакын жер өздөштүрүлүп, суу баскан эгин талаалар кургак жайга айланат. Карадария айыл өкмөтүндө 37,5 ачык коллектив дренаждык тармак бар. Анын ичинден биз 19,3 километрди механикалык тазалоо долбоорунда киргизебиз. Ошо долбоор аркылуу механик тазалоо жүрүп жатат. Көрсөңөр азыр могу канал дренаж D2 каналы чабылып бүттү. Бул мелгече биз мындай проекттерди башка айыл өкмөттөрдө деле болду. Негизи айыл өкмөттөрдө финансылык каражаты жетишпегендиктен көп жылдан бери шу коллектив тазаланбай калган. Саз басып кеткен аянттарды кургатуу үчүн дренаждык каналдарды тазалоо боюнча жумшалчу чыгымдар республикалык казынадан бөлүнгөн. Жергиликтүү айыл өкмөт дагы 200 миңден ашуун каражат ажыраткан. Бу жерде салкындуу суулар толуп, анан эгиндер болбой неме болгондуктан 19 километр 300 метр казылып атат.
мамлекет тарабынан 3,5 миллион акча бөлүнүп, өзүбүз 272 миң сом акча бөлүп берип, ошонун негизинен казылып атат. Азыр бир 70-80% бүтүп калды. Чоң арыктарды механикалык тазалоодо өзүн билемдик менен эгилген тал теректердин тамырлары жолтоо жараткан. Ага карабастан тазалоо иштери жүргүзүлдү. Эми болсо дыйкандар кубанып турушат. Анткени бул аймакта бир гана шалы эгүүгө ыңгайлуулук жаралып калган. Саз жерлер кургап калса, башка эгиндер дагы эгиле баштайт. Бул арык мен кичине малымдан бери көрө элегем казылганын. Могу казылып, жакшы иштер болуп калышты. Мынабу жерлерде камыш басып эле жатчы эле. Эми Кудай кааласа, могу камыштар жоголот деген ойдобуз. Эми шуну казып берген өкмөттөргө, айыл өкмөткө, нарк казган балдарга бардыгыга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Гидрогеология жана мелиорация мамлекеттик мекемеси тарабынан былтыркы жылда Сузак районунун Барпайыл аймагында ушундай каналдар механикалык тазалоодон өткөрүлгөн болчу. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгына карата облуста кызуу даярдык жүрүүдө. Бул жолку майрамдык иш-чара кандай өзгөчөлүктөр менен коштолот? Конок катары сырттан кайсыл белгилүү жылдыздар келет? Бул туурасында Гүлжина Мөндөева айтып берет. Өзүңдөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгы быйыл Жалал Абад областында республикалык деңгээлде белгиленмекчи. Эске салсак, мына ушул аянда 30-август күнү президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылат, анда концерттик программада коштоолору айтылат. Бул жолку театралдык көрүнүш тарых менен катар бүгүнкү күндөгү өсүп өнүгүү, өлкө келечегин түзүүнү камтыгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Бул боюнча кесипкөй адистер иш алып барууда. Быйыл өзгөчөлүгү менен мындайча айтканда баягы ар бир өзүбүздүн мамлекеттик деңгээлдеги майрамыбызды белгилегенде сценарий өзгөчө. Биз тарыхыбызга, ата бабаларыбыздын тарыхыбызда басып өткөн жолдорун белгилеп келчү. Бүгүн бир гана нерсе, албетте ата бабаларыбызды белгилейбиз. Алардын сөзүн кандай бир акыл насааттарын колдонобуз, бирок темасын өзү айтып турат, келечектеги Кыргызстан деп. Буйруса ошону көрсөтүп ачып бергенге аракет кылабыз. Буга чейин республикалык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүдө сахна, лет экран, жарык берүүчү жана үн күчөтүүчү атайын жабдуулар 5-6 мамлекеттен алынып келинип, ижара акысына $2 миллион ашык каражат коротулган. Азыр болсо өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен жаңы заманбап техника алынып, эми иш-чараларды өткөрүүдө баштагыдай маселе жаралбай калды дешет уюштуруучулар. 100 жылдыгыбызды белгилердин астында Маданият министрлигинин мамлекеттин колдоосу менен мынау жабдуулардын баары тең өзүбүзгө, мамлекетибизге алганбыз. Муну баягы каржылап иштегенде Маданият сервис деген биздин мамлекеттик ишканабыз бар. Мына ошону да адистер чогулуп ушуну иштетип атат. Жеке биздики. Бүгүнкү күндө биз сүйүнүп атабыз. Мындай нерсени мындан бир канча жыл мурда көптөгөн акчага баягы ижарага алчубуз да, чет өлкөдөнчү. Жаңы аянттагы даярдыктарды көрүүгө келген шаар тургундары жана коноктордун майрамды өзгөчө өтөт деген пикирде турушат. Ага негиз мындагы тынымсыз уюштуруу жумуштары. Мындай иш-чаранын биздин жалат өтүшү бизге аябай таасир берип атат. Анткени мына ушундай буга чейин биз мындай иш-чараларды телевизордон же болбосо уксак, мына бүгүнкү күндө өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп, чын дилден буга чейин биз аткатыра албай келсек студенттерди, студенттер бизге жеткирбей эле өздөрүнө ыкшык берип, өздөрү аткарышып, мен үчүн аябай чоң дем күч болуп атат, чындыгында. Шаарда аябай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мамлекет башчыларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ушундай 30 жыл аралыгында эгемендүүлүк көз астында келечекте даярдыктар көрүп жатат. Жалал Абад шаарында Кыргызстаныбыз ар дайым өнүгүп өсө берсин. Аябай жогорку деңгээлде даярдык болуп жатат. Бардык окуу жайларына студенттерин кылып келишип, балдарды катыштырып, ушул аракеттин бардыгы жумшап жатышат да. Биз дагы студенттерибизди алып келип күндө эртеден кечке ушул жерде болуп жатабыз. Эгемендүүлүккө карата концерттик шоу программага кыргызстандык жана чет өлкөлүк ырчы чоорчулар катышат. Алардын арасында Россиянын эл артисти Николай Басковдун келери да айтылат. Гүлжина Мөндөева, Бектур Иманалиев, Жалал Абад шаары. Ал эми бул күнү эркиндик аянтында майрамдык кандай иш-чаралар орун алат? Эмне үчүн бүгүнкү күндө эркиндик аянтына баруучу жолдун 4 тарабы тең жабылган суроолорго кабарчыбыз жооп алып берет. Дагы саналуу күндөрдөн кийин Кыргызстанда чоң майрам бул эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Өзүңдөргө маалым болгондой, эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы быйыл
Жалал Абад облусунда республикалык деңгээлде белгиленет. Ага карата бүгүнкү күндө кызуу даярдыктар жүрүүдө. Анын негизинде 26 августтан тарта бир катар көчөлөр жабылды. Алардын бири Эркиндик аянты бүгүнкү күндө 4 тарабынан тең жабылды. Тактап айтканда Эркиндик аянты Түмөнбай Байзаков проспектиси менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинен, Байзаков проспектиси менен Барпус Сейил көчөлөрүнүн кесилишинен, Эркиндик көчөсү менен Исакулов көчөлөрүнүн кесилишинен жана Эркиндик менен Жусуп Бакиев көчөлөрүнүн кесилишинен жабылды. Ага негиз бүгүнкү күндө мына ушул аянтта Жалал Абад областындагы район шаарлардан, ошондой эле республикадан келген боз үйлөрдүн тигилиши учурда бул жерде жалпы жонунан Жалал Абад облусу боюнча 13, ал эми республика боюнча 8 боз үй тигилет. Андан сырткары бул жерде айыл чарба жана кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү да орун алат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Эркиндик аянты 4 тарабынан тең жабык. Жалпы бизде 8 район 4 шаар, ошону менен эле бирге Кыргызнефтегаз, Жалал Абад мамлекеттик университети боз үйлөрүн тигишет. Бул жерге чоң сахна орнотулат. Учурдагы бул жерде тигилип жаткан боз үйлөр бул областтык эмес, Кыргыз Республикасынан келген, ар бир областтан келген кол өнөрчүлөрдүн боз үйлөрү. Атап айтканда мына ушул боз үйлөрдүн катарында буга чейин бир катар сынактарга катышып, башкы байгени ээлеген боз үй ээлери да келип, бүгүнкү күндө 34 жылдыкка карата өздөрүнүн боз үйүнүн баалуулугун, уникалдуулугун көрсөткүсү келүүдө. Учурда аянтчада Чүй областынан келген боз үй тигилди, андан сырткары Ош шаарынын боз үйү тигилүүдө. Биз Оштон келдик. Ош облусунун атынан боз үй сынагына катышуу үчүн келдик. Ошо азыр биз даярдап атабыз. Үйдү тигүүгө даярдап атабыз. Боз үйүңүздөрдүн кандай өзгөчөлүктөрү бар? Нукура түштүк өзгөчөлүгү бар. Өзүбүздүн усталардын колу менен жасалган, өзүбүздүн чеберлердин. Мындай айтканда, мен өзүм бала чакам менен, өз семьям менен бүтүргөн үй. Бир боз үйдү канча убакта куруп бүтөсүздөр? Ой, курушу биз баягы Шамдагай боз үй тигүүдө 9 мүнөттө 43 секундада 6 бала менен тигип бүткөнбүз. Көлдө, кырчында. Бул боз үй Чүй областынын атынан келип тигилди. Буга чейинки ийгиликтери да бар. Ушул сынак боюнча ушул 25-жылы Ысык көлдөгү туризмдин ачылышындагы баш байгени 1-чи орунду алган. Андан кийинки эпос күндөрүндө Бишкектеги ушу боз үй сынагынан гран-прини алган боз үй да. Чүй областынын атынан тигилип жүрөт. Чүй областыныкы. Бүгүнкү күндө да ошо эгемендүүлүк күнүнө карата Жалал Абад областына алып келип ошол сынакка катышалы деген максат менен алып келип тиктик. Ал эми Эркиндик аянтынын Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы аянтчасында болсо, бул күндө 100 чатыр тигилип, айыл чарба жана кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү орун алмакчы. Ошондой эле уюштуруучулардын белгилүүсүндө бул жерге атайын сахна коюлуп, ал бул жерде Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдылда Иманкулов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатбеков баштаган ырчы чоочулардын коштоосундагы концерттик программа эртең мененки саат 9-дан баштап кечки 16-га чейин шаар тургундары жана коноктору үчүн кызмат кылмакчы. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндө жарлыгына ылайык улуттун тили нарк дөөлөтүн окуп үйрөнүү аракеттери жерлерде колго алынууда. Бул багытта Шамалды Сай шаарында болуп өткөн иш-чараны айтсак болот. Кененирээк кабарчыбыз жеринен кеп салат. Төмөндөгүдөй көзгө көрүнбөгөнү менен кылын каарыткан Кыргыз эли эгемендикке ээ болгон жылдарында оңгулуу жолдун улуу багыттарын ишке ашыруу башталды десек болот. Улуттук баалуулуктары көңүлгө алынып, нарк ченемдерине ширелген даанышмандар баштаган улут белгилери баркталып, улуттук сыймык бийиктеп баратат. 12 миңден ашуун калкы бар Шамалды Сай шаарынын көп улуттуу жашоочулары оңгу жолдун изги жолу менен
эң алдын шаардын өнүгүүсүн колго алуу максатында бул жерде башкы маселе катары шаардын тазалыгы, көркү жана сулуулугу эске алынган. Тазалык жана тартип бул жөн гана сырткы көрүнүш эмес, бул коомдун маданиятынын көрсөткүчү, бул ден соолук, бул коопсуздук, бул өнүгүүгө карай ташталган ишенимдүү кадам. Коомдук жайларда санитардык тартипти кармоого, жашыл зонадагы көчөттөргө кам көрүүгө жана балдарды жана жаштарды тазалыкка үйрөтүүгө чакырабыз. Шашып каяка? Шашылыш жумушка бараттык эле. Оңгу жол программасын турмушка ашыруудагы программалык иш-чараны уюштурууда Шаардык аялдар кеңешинин салымы чоң болду. Шаар калкынын тең жарымынан көбүн түзгөн кыз-келиндер мындай иште алдыңкы сапта болууну көздөшкөн. Иш-чаранын максаты Кыргыздын кылым тарткан кыргыз элинин эзертеден келе жаткан ак нерсенин, каада салттын, үрп-адатын кийинки жаштарга жеткирүү жана ар бир жаранды Кыргыз Республикасында жашап жаткан ар бир жаранды табигатка таттуу мамиле жасап, өзүбүздүн элибизге, жерибизге сүймөнчүлүк менен иш жасап берүүсүнө өбөлгө болсун деген ниетти өткөрүп жатабыз. Оңгу жол доктринасы элибизди жаратмандыкка үндөгөн, тарыхта үлгүлүү из калтырган ата-бабаларыбыздын алгылыктуу иштерин кеңири жайылтууну талап кылат. Андай саамалыкка ар бир атуул катышуусу абзел. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Шамалды Сай шаары. Мына ушун менен бүгүнкү жаңылыктар маалымат программабызды жыйынтыктайбыз. Жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта туруңуздар.